Биздин студиябызды Нурга бөлүп коногубуз дагы келип калган. Андыктан сиздер менен тааныштыра кете турган болсом, аккордеончу, андан дагы сиздердин ушул эрте таңда маанайыңыздарга мыкты маанай кошуп берем деген жаш ниетте келген Мухаммед Асылбеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кутмандыгыңыз менен маанайыңыз жакшыбы? Маанайыңыз жакшы, өзүңүздөр. Мына ушул маанайыңыздын мыкты экендигин дагы бир жолу билдирип, бизге аккордеон менен жагымдуу музыкалык чыгарма аткарып бериңиз. Макул, аткарып берейин анда. Барыңыздарга кутман таң жакшы чыгармадан аткарып берейин. Жүрөк сыры деген чыгарма аткарып берейин. Жүрөк сыры жакшы. Жылулук түйнө сендеги жүрөктүн кылын термеди сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер мен сени Көркүңө жоктой теңдеши көңүлдүн сүйгөн эркеси бакытты кайдан сезмекмин байкабай калсам мен сени жүрөктүн сезбей арзосун турмуштун баспай ашоосун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей татуусун жашоонун сезбей татуусун Азаматсыз, негизи эле ушул эрте менен дароо эле элдердин маанайына дагы да болсо шаңдуу үн менен орда чыгарма аткарып берүү бул өзүнчө кыйынчылык да. Эрте таңда сиздин таңыңыз кандай башталат? Кандай ураан менен баштайсыз? Эрте менен мен турганда обязательно биринчи баягындай көңүл көтөрө турган музыкаларды угам. Ошол менен маанайым ачык болот да. Анан жана айтып коет эмеспи, эрте менен кандай музыканы уккан болсоң, кайсыл ырды уккан болсоң, кечке чейин мына ошону кыңылдап, ырдап жүрө бересиң деп. Сизде да мына ошондой болобу? Болот да, менде да. Ошондой учурлар болуп калат. Ошо эрте менен баягындай шаңдуу, жакшынакай музыкаларды уксаң, ошол күнү маанайым ачык, жакшы күн болот ошол күнчү. Анан жылмайып жүрүү бул көптөгөн ийгиликтерди алып келет деген сөзгө кандай карайсыз? Негизи эле жылмайып жүрүп, ошол күндү ийгиликтүү өткөрүш мүмкүнбү? Сизде дагы болобу? Мен ооба, маанайым ачык, жылмайып жүргөн күндөрүм албетте ошол күндөрүм ишим оңуна чыгып, ошол күндөр мен үчүн ийгилик күндөр болот. Анан маанайым жок күндөрү эч нерсе кылгым келбей, жалкоолонуп эле алам да. Демек, маанай чөгөрүнкү убакта жалкоолук тартып калат, Анан өзүңүз жөнүндө айтып өтүңүзчү, кайсыл жактын кулунусуз? Мен Ош областына караштуу Чоң Алай районунун Дарат Коргон айылынын тургунумун. Азыркы учурда Ош шаарында жашайм. Ушундан 2 жыл болду. Мектепте Кара Суу районунда Токтомус Алимбеков атындагы мектепте 2 жыл мугалим болуп иштедим. Ош гуманитардык педагогикалык институтунда музыкалык факультетин аяктадым 2016-жылы. Азыркы учурда той топурларда элге кызмат кылып жүрөсүз. Анда сизден дагы бир жакшы чыгарма болсун.
Анткени мына ушул аккордеондун үнү ойготкуч сыяктуу болот да көрөрмандарыбыз үчүн. Андыктан биздин катарга кошулууну каалап, бирок ойгоно албай жаткан көрөрмандар болсо, анда келиңиздер, ойгонуңуздар. Бүгүн бизде конокто аккордеончу Мухаммед Асылбеков болмокчу. Сиздердин уйкуңуздардан дароо эле ойготот деген ойдобуз. Анда баштаңыз. Азыркы чыгарманын тарыхын айтып кетейин. Бул чыгарма албетте ушул биздин айымдарга жаралган. Ошо сулуу айымдарыбыз бар болсун. Сулууларга суктанууга акым бар деген чыгарманы аткарып берейин. Жалпы телекөрүүчүлөр каалап коңуздар. Сулууларды көчөлөрдөн көп көрөм, суктанамын көз электен өткөрөм. Жылмаңдаймын барысына тийишип, жыйырмамда мен мынчалык көппөгөн. Шектенбес сени көргөнү билген жакынымдар, шериктешим үйүмдө бар асылы жар. Сууруп алам чечекейиң десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга акым бар. Олуң чачты көчөлөрдөн көп көрөм, олугамын күйүп жаны өрттөнөм. Олукканды сурабагын айтпагын, 30 жашта мен мынчалык көппөгөн. Шектенбес сени көргөнү билген жакынымдар, шериктешим үйүмдө бар асылы жар. Сууруп алам чечекейиң десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга акым бар. Кыркма чачты көчөлөрдөн көп көрөм, кызыгамын күйүп жаны өрттөнөм. Кыялымда жанашамын бир басып, жаш кезимде мен мынчалык көппөгөн. Шектенбес сени көргөнү билген жакындар, шериктешим үйүмдө бар асылы жар. Сууруп алам чечекейиң десең да, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга акым бар. Сулууларга суктанууга акым бар. Азаматсыз, негизи эле ушул мырзалар сиз үчүн албетте сүйүктүүсүн кезиктиргенде сөзсүз түрдө сулуулукка маани берет деп калышат да. Мына ушул чыныгга жакынбы? Сөзсүз түрдө биринчи орунда караганда эле сулуулукка маани берип, андан соң жакындан билип, мүнөзүн балаганга аракет кылышат деп. Кошулам. Албетте биринчи адамдын жүрөгү сулуу болуш керек. Мен сулуулукка деле караймын. Адамдын өң келбети болсо, анан бир аз жакыныраак болосун да. Анан ички дүйнөсүнүн тазалыгы, жан дүйнөсүнүн тазалыгы, ошо сулуу болсо дагы жакшы болот. Анан ушул 2 жыл бою мектепте окуучуларга сабак берип келдим дедиңиз да. Балдар менен иштешүү кыйынчылык жараткан жокпу? Кыйынчылыктар болду. 2 жыл ушу 5-класс, 7-класска чейин сабак берип аттым, музыка сабагынан. 1,5 жыл, 2 жыл иштедим. Анан бир аз шартка байланыштуу иштей албай калдым. Мына ушул балдарга аларда бүгүнкү күндө негизи эле балдардын түшүнүгү башкача да. Бизге караганда көп маалыматтарды эртерээк билип алганга аракет кылышат, анан дагы алардын дилгирлиги, зиректиги баарыбызды таң калтырып келет да. Мына ошодон улам дагы сиз алар менен иштешүүдөн кыйналган жоксузбу? Алар менен иштешүү биринчиден жогорку окуу жай менен мектептин айырмасы аябай эле чоң. Бул жакта мектепте кыйынчылыктар болду. Кыйынчылыкка чыдап, ар кандай учурлар болду. Чыдаса болот да. Андан ушул бүгүнкү күндө тойлордо кызмат кылып келем дедиңиз да. Бир күндө канча тойго жетишесиз? Бир күндө 2 тойго,
бир тойдо барабыз. Анан ошол тойдогу өзгөчө суранган чыгармалар кандай чыгармалар болот? Негизи көбү шайыр музыкаларды жакшы көрсүз, шайырларды. Айрымдары муңдуусун жактырып келет да. Бүгүнкү күндө элдин талабы кандай болуп калды экен? Бүгүнкү күндө элдин талабы баягы шаңдуу музыкаларды ырдап, биз баягындай тойго барганда кудаларга келип, шаңдуу музыкаларды ырдап, сагыраса ыраазы болуп, баталарын берип, өнөрүң өркүндөй берсин деп энелерибиз, апаларыбызга арнап, апа жөнүндө, эне жөнүндө ырлар ырдап беребиз. Ыраазы болуп калышат. Жакшы экен. Бизде байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Саламатсызбы, келиңиз? Ардактуу замандаш. Саламатсызбы. Алло. Келиңиз. Сиз байланыштасыз? Келдик. Кутман менен. Бирге болсун. Мына бул жигит аябай жакшы ырдайт экен. Иштерине ийгилик, бүлөк менен тынч болсун, аман болсун. Сурооңуз барбы? Менен сыймыктанабыз болсун. Рахмат. Сурооңуз болсо узатып коюңуз. Тойго барасыңбы болсун? Эртең канчасы? Заказ бар эле. 17-си. Ардактуу замандаш, эгерде сурооңуз болгон болсо узатып коюңуз. Андан соң эгерде буйртмаңыз болгон болсо, биздин коногубуз менен эфирден соң байланышсаңыз болот. Эме Чубак Сатаевдин ырларынан суран айтып кетейин дедим эле. Сурооңуз кабыл алынды, ыраазычылык билдиребиз. Чубак Сатаевдин негизи чыгармаларынан көп эле аткарып жүрөсүзбү? Чубак Сатаевдин ырларынан атайбыз. Кайсыл чыгармаларына басым жасап? Негизи Чубак Сатаевдин чыгармаларын жакшы көргөн муундар бизде өзгөчө улуу муундар жакшы көрүшөт. Анан өзгөчө баалап угуп келебиз. Бүгүнкү күндө дагы кайсыл чыгармаларын өзгөчө аткара аласыз? Мен Чубак Сатаевдин Түштүк кызы деген чыгармасын аткарам. Колумдан келишиге. Анан Арман деген чыгармасын аткарам. Азыр учурашып 1-2-3 ырын ырдайм да. Анда биз көрөрманыбыздын суранычын мүмкүн болгончо орундатканга аракет жасайбыз. Азыр кайсыл чыгармасын аткарып болдуңуз экен? Түштүк кызы деген чыгармасын аткарып берейин, а? Жакшы. Аке деген сөзіңді анамайын, ай анамайын. Әкең болды менің да самағаным, ай самағаным. Ушул бойдон түбөлүк қалсаң екен, ай урмасыйды тартылап мағардайын. Эй, түштүк кызды карындашым садагы садагасың. Канча өзүңдү сабырдуу кармабайын, ай кармабайын. Алып эле баратат арбаганым, ай арбаганым. Наристегон азыңдан кагылайын, ай наристегон азыңдан айланайын. Эй, түштүк кызы карындашым садагы садагасың. Азырынча мен акаң болуп койсом, ай болуп койсом. Анча мынча бирөөдөн коруп койсом, ай коруп койсом. Айып этпе карындаш анан, ай ака деген озуңдан соруп койсом. Эй, түштүк кызды карындашым садагы садагасың. Hey
бул окуялар сиз үчүн негизи эле ушул чыгармаларды аткарганда жан дүйнөң менен берилип аткарсаң жүрөккө жетет деп айтат да. Анан сиздин жүрөгүңүзгө өзгөчө кайсыл ырлар жакын? Мен жүрөгүмө баягындай лирикалык ырларды көп ырдайм. Тойлордо дагы, башка жерде дагы, сахнада дагы. Ошо? Лирикалык ырларды. Биздин студиябызга мына ушул аккордеон менен келдиңиз да. Аккордеондон сырткары деле башка аспаптарда кол ойнотсоңуз керек. Аккордеон сырткары фортепиано ойнойм, гитара, комуз, жана башка. Аларды деле жогорку деңгээлде өздөштүргөнсүзбү? Негизи мисалы комуз үйрөнгөндө айрым замандаштарыбыз ушул бизге конокко келип калгандар деле болот. Комузду билем деп, бирок 1-2 эле күү черткени билет да. Мына ушу менен мен комузчумун деп өздөрүн эсептешет. А сизде кандай? Мен комузду жакшы эле билем, нота менен. Былтыр ошо сабакта, мектепте иштеп жүргөндө комуздун сабак берчүмүн. Комузду жакшы эле билем десем жаңылышпайм. Ал эми гитараны деле кайсыл музыка болсо деле салып ырдап кете алам. Өзгөчө аккордеонго көп убактым ошо коротком. Университетте дагы, үйдө дагы бир күн ойнобой калсам, кадимди сагынам инструментти. Демек өзүңүздү ошол алыс жакка баратып, аккордеон үйдө калып калган учурда аккордеонсуз жашооңузду элестете албайсыз. Мына ошол күнүңүздүн жакшы өтпөшүн билесиз, э? Кайсыл жерде болсом да машинама дагы аккордеон салып алып, ар дайым жанымда жүрөт да. Ошон үчүн аккордеонго көп убакытты ушуга коротконмун. Түшүнүктүү. Биздин эфирибизге келип, жакшы маек куруп, конок болуп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда сизге эркин микрофон берели. Рахмат. Биринчиден бизди сыйлап, бизди конокко чакырган биринчи Ош Перим телеканалына ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин жамаатыңыздарга ийгилик ишиңиздерге жана ошондой эле ушу бизди көрүп аткан жалпы кыргыз элибиз аман болсун. Шайлообуз тынч аман өттү, буюрса. Кыргыз элибиз аман болсун. Мени көрүп аткан жалпы угармандар, көрөрмандар аман болсун. Ата-энем көрүп атса, ата-энеме салам жолдойм. Жакшы туруңуздар, жакында барам. Ошол кыргыз элибиз аман болсун. Ыраазычылык, чыгармачылык ийгилик дагы да болсо өсүп өнүгүү боло берсин. Кыргыз элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз. Ардактуу замандаштар, эсиңиздерге сала кете турган болсом, бүгүн бизде конокто аккордеончу Мухаммед Асылбеков болду. Таң нур программасы өз берүүсүн алга карай уланта бермекчи. Ойгон электер болсо ойгонуңуз, катарыбызга кошулуңуз. Эрте туруңуз, бүгүнкү күнүңүз ийгилик менен коштолсун деген болсоңуз, анда мүмкүн болушунча сергек жана эрте ойгонго аракет кылыңыз. Таң нур программасы алга карай улана берет. Алдыда жарнамалык блок бар.